Korutунdu. Asıl Kur'an Maryam уулу İsa Машаяка улуу ысымдарды бергендигин biz 11 баптан окуп кеттик. Аль-Масих тандалган. Рух Аллах, Алланын руху. Мугаррат, Алланын жанында турган өзү. Калимат Аллах, Алланын сөзү. Аят Аллах, бардык адамдар үчүн Алланын белгиси. Шахид Аллах, кыямат күнүндө боло турган күбө. Рахат аль-Мадиях, күн мурун берилген ырайым. Кул аль-Хак, чындыкты билдирүүчү. Аз-Закия, күнөөсүз. Ваджид, бул дүйнөдө болгондой эле түбөлүктө да жогору көтөрүлүүчү. Жогоруда белгилердин жана жөндөмдүүлүктөрдүн кээ Алланын өзүн сүрөттөп көргөзүп турат. Шахид Аллах, Аллах аш-Шахид, күбө. Рахмат аль-Магдиях, Аллах ар-Рахман, боорукер, ырайымдуу, мээримдүү. Кул аль-Хак, Аллах аль-Хак, чындык, чыныгы. Ваджид, Аллах аль-Маджид, жогорку, даңазалуу, улуу. Яклык, Аллах аль-Халик, жаратуучу. Яхуи, Аллах аль-Мухи, жан берүүчү. Анын ийгиликтери жана жогорудан. Мариям уулу Иса Машаяк буларды жасай алган жалгыз пайгамбар, элчи. Ябри, тирилтүү. Яклук, жандууларды жаратуу. Яхуи, өлгөн адамдарга жан салуу. Яннаби, жашыруун сырларды билүү. Яхил, мүмкүн эмес нерселерди мүмкүн кылуу. Андан тышкары Мариям уулу Иса Машаяк өзүн Аллага толук тапшыргандыгын билдирген ысымдарды алып жүрөт. Зухрух сүрөсү 59-аят. Ал болгону биз пайгамбарлык тартуулаган пенде, биз аны Бани Израиль үчүн бир мисал үлгү кылдык. Дагы бир келишпестик. Мариям уулу Иса Машаякты Алланын руху деп атагандыкта, бирок ага Алланын руху жардам берген деп жазылган. Баккара сүрөсү 87-аят. Албетте, биз Мусага китеп бердик. Андан кийин да пайгамбарларды жибердик. Иса Бани Мариямга далилдерди бердик, жана аны Рухул Кудс менен кубаттандырдык. Ар качан бир пайгамбар силерге жакпай турган нерсе менен келсе, бирин жалганчы деп, бирин өлтүрө бересиңерби? Баккара сүрөсү 253-аят. Биз ал пайгамбарлардын кээ-бирлеринен абзел жогору кылдык. Алардын арасында Алла сүйлөшкөн заттар да бар. Жана айрымдарын Алла жогорку даражаларга көтөрдү. Жана биз Мариямдын уулу Исага далилдер бердик. Жана аны Рухул Кудус менен күчөттүк. Андан тышкары ал аркылуу жасалган кереметтер Алла менен биргелешкенде гана болуусу мүмкүн. Маида сүрөсү 110-аят. Эстегин, Алла айткан эле: «Эй Иса бини Мариям, сага жана энеңе берген нематымды, сени Рухул Кудус менен күчөттүмдө адамдарга бейишке жатканда эле балакатка жеткен сымал сүйлөгөнүңдү, сага китеп жазуу жана хикмат илимди, Тоорат жана Инжилди билдиргенимди, менин ысмым ыктыярым менен ылайдан куштун сөлөкөтүн жасаганыңды, кийин ага үйлөгөнүңдө менин ысмым ыктыярым менен чыныгы кушка айлангандыгын, менин ысмым ыктыярым менен сокур жана алапестерди айыктарганыңды, жана менин ысмым ыктыярым менен өлүктөрдү тирилтип чыгарганыңды эстегин. Дагы Бени Израилге бул мejиза кереметтерди келтирген чагыңда аларды сени өлтүрүүдөн тосконумду эстегин. Ошондо алардын араларында капыр болгон кишилер бул ачыктан ачык
сыйкырдан башка нерсе эмес дешкен эле. Ali İmran Suresi 49. ayat. Men sizlerge Rabbingерден жышаан dalil keltirdim. Men sizlerge ılaydan kuştun gebetesinden jasap ağa üylösöm, al Allah'nın ısmı amiriminen jandu kuş bolot. Dağı men Allah'ın ısmı amiriminen sokur, pes ala oğurların sakayttım. Ölüktörдү tiriltemin. Oşondo эле силер жей турган жана үйлөрүңөрдө сакталып турган нерселердиңерди айтып бере аламын. Эгер момун болсоңор, албетте бул иштерде силер үчүн ачык жышаан далилдер бар. Түшүндүрмө. Мариям уулу Иса Машаяктын жогорку даражасынын жана анын Аллага баш ийген көз карандылыгынын ортосундагы болуп жаткан келишпестиктей болуп сезилген нерсени кандай түшүнүүгө болот? Бул жерде кээ бир аяттарды жокко чыгаруу жеңил болмок. Бирок чындыкка чын ыкыластан умтулуп жаткандыктан асыл Курандагы келтирилген түшүндүрмөлөрдү келгиле даанараак түшүнүүгө аракеттенели. Ниса сүрөсү 172 аят. Масих дагы, Аллага жакын периштелер дагы, Аллага пенде болуштан эч качан арданышпайт. Кимде-ким ага пенделик кылыштан арданса, жана текебердик кылса, демек алардын баарысын ал өз алдына топтойт. Бул аят Мариям уулу Иса Машаяк Алланын кызматчысы болгондун алдында пенделерден жогору болгондугун айтат. Ал өз эрки менен Алланын пендеси болгон. Бул кылынган чечим анын таңгаларлык, тил алчаактыгын көргөзүп турат. Ниса сүрөсүндөгү 172 аятындагы арданат деген сөз текебердик менен баш тартуу деген маанини түшүндүрөт. Алланын бийлигине жана улуулугуна каршы чыкканда Иблис дагы ушундай кылган. Мариям уулу Иса Машаяк мындай кылган жок. Ал өзүнүн чыныгы момундук рухун көргөздү. Бул исламдын чыныгы руху. Биздин Аллага болгон баш ийүүбүз Иблистин текебердигине карама каршы жана ал Алланын душмандарынын үстүнөн жеңишке жеткирген. Ушунун бардыгы Иса Машаяктын ажайып туулушунан мурда эле Алланын планы боюнча иш жүзүнө ашкан. Мариям сүрөсү 21 аят. Жебрейил айтты. Ушундай Раббиң айтат, бул иш мага оңой. Биз ал баланы адамдар үчүн жышаан керемет жана өз тарабыбыздан болгон ыракым мээрим кылабыз. Бул ушундай чечилген бир иш. Жогорку дүйнөдө жогору көтөрүлсө да, Мариям уулу Иса Машаяк кызматчы болууну чечти. Бардык ый китептер Алланын бир экендигин баса белгилейт. Алла Әл-Вахид, Үл-Ахад, жалгыз, бирдиктүү. Ихлас сүрөсү 1 аят. Айткын, ал Алла бир. Торат, Мусанын 5 китеби, 6 бап 4 аят. Кулак сал Израиль, Теңир, силердин кудайыңар, жалгыз бир кудай. Торат, Забур, 80 бап 10 аят. Сенде башка кудай болбосун, жана жат адамдардын кудайына сыйынба. Инжил, Марк, 12 бап 29-дан 32-ге чейинки аяттар. Исага жооп берди. Бардык парыздардын биринчиси бул. Кулак сал Израиль, Теңир биздин кудайыбыз, жалгыз бир Теңир экен. Жана Теңирди өз кудайыңды чын жүрөгүңдөн, жан дилиңден, бүт түшүнүгүң менен жана бүт күч кубатың менен сүй. Мына биринчи парыз. Экинчиси ага окшош, өз жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй. Булардан башка улуу парыз жок. Окумуштагы айтты. Жакшы устат, сен Кудай бирөө жана андан башка жок деп чындыгын айттың. Ошондуктан
Бардык христиандар жана мусулмандар Мариям уулу Иса Машаякка карата болгон каршы сыяктуу сезилген бир гана карама-каршылык менен күрөшүүсү зарыл. Асыл Куранда жазылган сыяктуу ыйык Инжилде дагы Мариям уулу Иса Машаяк асмандык сапаттарга ээ болгон. Экинчи жагынан болсо, ал толугу менен өз иштеринде Аллага гана көз каранды эле. Буга жоопту биз мында табабыз. Инжил Филиппиялыктарга 2 бап 3-дөн 11-ге чейинки аяттар. Жаакташуу же менсинүүнү менен эч нерсе кылбагыла. Бирок момун акылдуулук менен өзүңөрдөн башканы жогору эсептегиле. Ар ким өзү жөнүндө гана кам көрбөсүн, бирок башкалар жөнүндө да кам көрсүн. Анткени Иса Машаякта кандай көз караш болсо, силерде да ошондой болсун. Ал Кудайдын кебитесинде болсо да, Кудайга тең болушун табылга олжо деп эсептебеген. Бирок кулдун кейпин алып, адамга окшошуп, жана түрү боюнча адам сыяктуу болуп, өзүн өзү кемсинткен. Өзүн жошуткан, өлгөнгө чейин, айкач жыгаштын үстүндө өлгөнгө чейин тил алчаак болгон. Ошондуктан Кудай да аны аябай көтөрүп, ага бардык ысымдардан жогорку ысымды берди. Аны менен Исанын ысымын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана тозоктогулардын бардыгы тизе бүгүп жүгүнүшсүн. Жана Кудай Атанын урматына Иса Машаяк өкүмдар экендигин бардык тилдер ырасташсын. Мариям уулу Иса Машаяк Кудайдын кудуретине ээ болгон, бирок аны сактап туруу керек деп ойлогон эмес. Ал адамдарга окшошуп эле, жана ал өзүн жошутуп, жана Аллага моюн сунган. Али Имран сүрөсү 45-аят. Ошол кезде периштелер айтышты: Эй Мариям, албетте Алла сага өзү тарабынан бир сөз кушкабар кылып берет. Анын ал сөздүн аты Масих Иса бинни Мариям болуп, ал бүт дүйнөдө жана акыретте абройлуу, жана Алланын жакындарынан болот. Мариям уулу Иса Машаяктан башка эч ким эки дүйнөдө абройлуу болот деп айтылган эмес. Бирок ал кызматчы болууну чечти. Ал бизди куткаруу үчүн Фидда сыяктуу өзүн курмандыкка берүүгө даяр эле. Ал бизди ушунча сүйгөндүктөн адамдарга өз сүйүүсүн көргөзүп, Аллага өз өмүрүн толук даярдык менен берди. Анын өлүмү ал денеде төрөлө электеле белгиленген. Ошондуктан ал өлүмдөн кутула алмак эмес. Ал дүйнөнү өзүнүкү деп жарыялаган. Бул анын жогорку бийлигин билдирип турат. Ошол эле мезгилде анын өлүмү чыныгы тынчтыкты алып келди. Мариям сүрөсү 33-аят. Мага туулган күнүмдө да, өлө турган күнүмдө да, кайра тириле турган күнүмдө да тынчтык болот. Мариям уулу Иса Машаяк айгашкан жыгачтагы маскараланган өлүм менен өлүүгө даяр болгондуктан, жогорку даңазалуу жана жогору көтөрүүчү Алла аны өлүмдөн эле көтөрбөстөн, анын даражасын дагы көтөрдү. Бир жолу, балким жакында, Мариям уулу Иса Машаяк кайтып келет. Ал бизди шайтандын куугунтугунан куткарып алуу үчүн кайтып келет. Алла төмөндөтүүчү, жамандыкты, жананын жамандыктан арылтуучу ыкмасынан баш тарткандарды биротолу жок кылат. Ким чын ыкыласынан Алланын сөздөрүнө ишенсе, жана өз ишеними аркылуу ыраазычылык же боорукердик менен жакшы иштерди кылган адамдар үчүн бул кубанычтын күнү болот. Ваттин сүрөсү 4-дөн 8-че чейинки аяттар. Чындыгында биз инсанды эң көркөм көрүнүштө келбетте жараттык. Андан соң
аны биз эң төмөнкү абалга түшүрдүк. Жалгыз бир заттар ыйман келтиришсе жана жакшы иштерди кылышса, мына ошолор үчүн бүтпөс, түгөнбөс ажыр сыйлык бар. Демек эмне сени жазаны жалган дегенге мажбур кылат? Акыры Алла өкүм кылуучулардын эң өкүм кылуучусу эмеспи? Зухрух сүрөсү 61-аят. Албетте, Ыйса кыямат сааты туурасындагы жышаан белги. Ошондуктан силер ал саат тууралуу эч качан шек күмөн кылбагыла. Ниса сүрөсү 159-аят. Ар бир китеп берилген адам өлүмүнөн мурун ага Ыйсага албетте ыйман келтирет. Кыямат күнүндө болсо, ал Ыйса булардын зыянына күбө болот. Тоорат Айюптун китеби 19-бап 25-ден 27-ге чейинки аяттар. Бирок менин куткаруучум тирүү экенин билем. Ал соңку күнүмдө мынабу бузула баштаган теримди топурактан кайра тургузат. Жана мен өз денемде Кудайды көрүп калам. Мен өзүм аны көрүп калам. Бирөөнүн көздөрү эмес, аны өзүмдүн көздөрүм көрөт. Менин көкүрөгүмдө жүрөгүм эрип барат. Инжил Иоанн 14-бап 1-ден 3-кө чейинки аяттар. Жүрөгүңөр чочулабасын, Кудайга ишенгиле, жана мага ишенгиле. Менин атамдын үйүндө турак жайлар көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтат элем. Силерге жай даярдоого барамын. Жана барып, силерге жай даярдап бергенден кийин кайта келем. Жана мен болгон жерде силерде болуу үчүн силерди өзүмө алам. Силер өз теңириңердеги кайсыл ак батасынан баш тартат элеңер? Сахих Хадид Аль-Бухари бизди Мариям уулу Ыйса Машаяктын кайтып келүүсүн күтүүгө чакырык кылат. Мухаммед айткан: Алланын атынан менин жанымды сактап калуучу чындыгында Мариям уулу Ыйса Машаяк. Ал жакында адилеттүү калыс катары кайтып келет. Алла бузулгус, акыры жок, чексиз. Бизди таң каларлык сөздөр менен чакырып жатат. Рахман сүрөсү 25-тен 30-га чейинки аяттар. Ошентип, Раббиңердин кайсы нематтарын жалгандай аласыңар? Жер жүзүндөгү бардык жандуу зат өтүүчү, убактылуу. Улуулук жана айкөлдүк ээси болгон Раббиңдин жүзү өзү гана түбөлүк калат. Ошентип, Раббиңердин кайсы нематтарын жалгандай аласыңар? Асмандардагы жана жердеги жандуу зат ага муктаж, жана бар болгон тилек максаттарың жалгыз. Андан сурайт, ал зат ар күнү иш аракетте. Ошентип, Раббиңердин кайсы нематтарын жалгандай аласыңар? Жер кыйроого учурай турган даңктуу күн эрте келсе экен. Жеңиш берүүчү Алла ишенген адамдардын атасы болгон Ибрайым алейхиссаламдын жолу менен бара жаткандарга эмне даярдаганына биз баарыбыз эртерээк кубансак экенбиз. Ат-Тирмизи мындай дейт: ошондо дүйнөнү тынчтык башкарат. Арстан төөнүн жанында, кабылан уйлардын жанында, карышкыр койдун жанында жатып, жаш балдар жылан менен ойношот. Тоорат Исайя 65-бап 17-аят. Анткени мына, мен жаңы асманды жана жаңы жерди жаратам. Мурдагылар да эскерилбейт да көңүлгө келбейт. Инжил 1 Коринфияндыктарга 2-бап 9-аят. Бирок жазылгандай, Кудай өзүн сүйлөгөндөргө эмне даярдап койгондугун көз көргөн жок, кулак уккан жок, жана адамдын жүрөгү сезген жок. Инжил
2 Pötr 3 bab 10-dan 13-gө чейинки аяттар. Теңирдин күнү болсо, түн жамынган уурудай келет. Мына ошондо асман шуулдап жок болот, табигый көрүнүштөр жыландап, жер жана анын үстүндөгү нерселердин баары өрттөлөт. Эгерде баары ошентип кыйраса, Кудайдын күнү келишин каалап, күтүп жаткандар силер ыйык турушуңар жана такыбалыгыңар кандай олуттуу болушу керек. Ошол күнү күйгөн асман кыйрап жок болот жана күйүп турган табигый көрүнүштөр эрип кетет. Бирок анын убадасы боюнча биз жаңы асманды жана жаңы жерди күтүп жатабыз. Анда адилеттик гана жашайт. Инжил Аян 21 баб 1-4 аяттар. Андан кийин мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман жана мурунку жер өтүп кетти. Деңиз да жок болду. Жана Кудай алардын көздөрүнөн бардык жашты аарчыйт, жана өлүм эми болбойт. Ый да, өкүрүк да, оору да болбойт. Анткени мурункусу өтүп кеткен. Бийликке ээ болгон даңкка татыктуу Алла, силер ак баталуу майрам Идал Адханын чыныгы мааниси жөнүндө ойлонуп, изилденип жаткандыңарда силердин акылыңардын токтоо болушун алкыштасын. Ясин сүрөсү 83 аят. Ошондуктан бардык нерселердин ээлиги өз колуңда болгон Алла ар кандай айып кемчиликтен таза зат. Жалгыз ага гана кайтарыласыңар. Торат Забур 117 баб 19-дан 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 аяттар. Мага чындыктын дарбазаларын ачкыла. Мен ичине кирип, Теңирди даңктайм. Мына, Теңирдин дарбазалары, ак ниет такыбалар, алар аркылуу кирет. Мени укканың үчүн жана менин куткаруучум болгонуң үчүн сени даңктаймын. Бул Теңирден жана биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт. Бул күндү Кудай жараткан. Бул күнү кубаналы да көңүлдү көтөрөлү. Теңирдин атынан келе турган бактылуу, силерди Теңирдин турган жайынан болгондорду алкайбыз. Теңир Кудай жана ал бизди жарык кылган, калктын салтанаттуу жүрүшүн камсыз кылгыла, дарактардын жалбырактары менен баарын кооздогула, калайыкты курмандык чалуучу жердин шатыларына чыгаргыла. Сен менин Кудайымсың, сени даңктайм, сен менин Кудайымсың, сени мактайм. Теңирди даңктагыла, анткени ал ырайымдуу, анткени анын ырайымы түбөлүк. Рахман сүрөсү 78 аят. Улуулук жана жоомарттык ээси болгон Раббиңдин наамы куттуу, берекеттүү. Амин.